Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 15 июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардын центринде жайгашкан Амирстрой курулуш компаниясы куруп берген жаңы новостройка домдон сатыла турган бир бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. ПСО квартира туугандар, бирок баазада эле өтө жакшы баага коюлду. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Анан мен турган жерге келиш үчүн сиздер мен турган жер негизи Ошский район, ХБКда жайгашкан жанагы детский областной больницаны билесиздер туугандар. Ошол детский областной больницанын эле каптал тарабында ошол Амирстрой курулуш компаниясы куруп жаткан новостройка домду көрө аласыздар. Азыркы учурда толугу менен бүткөрүлгөн, адамдар кадимкидей келип ремонт кылып жашап аткан учур экен. Так, ал жакта охранасы, воротасы бар, кирип келе бересиздер. Подземный паркинги да бар экен, скамейка, бул жакта болсо прожектору, детский площадкасы бүт бардыгы бар экен туугандар. Сатылуучу квартирабыз 12 кабаттуу домдун ушул биринчи подъездинде, 8 кабатында. Новостройкаларды билесиздер туугандар, коридорлору, подъезддери бүт бардыгы кеңири, таза, сонун болот. Анан ал жакта подъезддери дагы бүткөрүлгөн экен. Чыгып келе бересиздер. Бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр, ушундай коридорлору дагы бүткөрүлгөн, таза, кеңири экен. Бул жакта болсо лифт орнотулган, чип менен иштейт. Лифт менен чыкканыңыздарда мына ушул биринчи квартира, бир бөлмөлүү квартира сатка чыкты. Анан туугандар, азыркы учурда ээси айылда экен, ачкычы деле жок, ал жерде квартира жабык экен. Сырт тараптан эле маалымат берип коем, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Сүйлөшүп, келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Мынакей мына жакта лифт орнотулган, иштейт, чыгып келе бересиздер. Бул жакта болсо экинчи лифти жакынкы күндөрдө орнотулат экен. 2 лифт менен чыгып келе бересиздер. Так, ушундай сатылуучу квартирабыз ошондо 8 кабатта жайгашкан туугандар. Ал жакта да квартиралары көп эле, коридорлорун да көрүп атасыздар, бүткөрүлгөн, кафелденген. Керек болсо мына квартиралардын номерлери дагы орнотулган. 88 номер экен. Бир бөлмөлүү квартирабыз ПСО туугандар. Сиздерге деле плюс болот, алып чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Анан бул квартирабыз туугандар бир бөлмөлүү, мындай күнгөй тарапта жайгашкан. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр, мага ээси айтып түшүндүрүп берди. Жалпы аянты болсо 41 квадрат метр экен. Негизинен кеңири туугандар. 41 квадрат метр. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде албетте эле баардык условия бар. Отоплениясы деле прямой ТЭЦ уланган, природный газ деле бар туугандар. Баардык условиялар бар. Документ маселесине келе турган болсок, Амирстройду билесиздер, мына жанында бир 3-4 блок бүткөрүлгөн, былтыр кадимкидей адамдар жашайт. Эч кандай маселе жаралган эмес. Анан бул дом туугандар бышык кирпич менен тургузулган дом. Ушуну да жакшылап эске алып коюңуздар. Жакшы жылыйт, анан жайында дагы албетте эле салкын болот. Азыркы учурда көп эле домдорду билесиздер, мындай пескоблок, пеноблок менен тургузуп коюп атат. Бул жер бышык кирпич менен тургузулган туугандар. Бул жерден көп эле квартиралар тартып жүрөм, көргөнмүн. Так, мына жактан кирип бара бересиздер, ошондо бир бөлмөлүү квартирага. Баасын айтайын туугандар. Жалпы аянты бир комнатанын 41 квадрат метр, баасы болсо $32,000 бааланды. ПСО квартира, анан дагы жакшы кеми болот деп атат, ала турган реальный адам болсо. Документ маселесине келе турган болсок, документтери так деп айтып койду ээси. Закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем дейт. Амирстройдо эч кандай документ боюнча маселе жагылган эмес туугандар. Андыктан эч камсын ой ала берсеңиздер болот. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай центр, сонун жерде жайгашкан бир бөлмөлүү квартираны колдон чарбаңыздар. Детский областной больница, мектеп, бала бакча, эмне керек болсо бардыгы бар. Пешком эле барып келе бересиздер. Шаардын центринде жайгашкан туугандар. Локациясы дагы өтө сонун. Чалыңыздар, содулашыңыздар, ушундай сонун бир бөлмөлүү квартираны колдон чарбаңыздар.